Ассаламу алейкум. Аты жөнүм Динара Жармамат кызы. Жашым 30-да. 4 баланын апасымын. Үй бүлөлүүбүз, Кудайга шүгүр. Учурда ошол Карагат Кекс деген кондитердик мектепти, кондитердик бутикти жетектеп, ошону иштетип келем. Буга чейинки өзүмдүн негизги кесибим боюнча журналист котормочумун. Мамлекеттик университеттерде журналистикадан сабак берип, ошондой эле окуу борборлорунда Кытай тилинен сабак бергем. Ошондой эле анча-мынча радио, телевидениеде бир аз иштегем. Өзүмдүн кесибим боюнча ошо бир аз иштегенден кийин үйдө балдар менен олтурганда, ошо үйдө айымдар көбүнчө олтурганда бар күчүбүздү тамак аштан чыгарабыз го. Ошол мезгилдерде мага да бир кандайдыр үйдөгү көп тамактар түрлөп жасаганым түрткү болду окшойт. Анан ошентип кондитер болуп, үйдө акырындан торторду заказ алып жасап баштап, ошондой бир кондитердик бутик ачканга чейин бир аз жеттик десем болот. Биринчи бул жумуш башталганда ошо үйдөн эле, мындай квартирада, кичинекей ашканадан эле башталган. Өзүм торторду заказ алып жасап, биринчи туугандарга, анан тааныштарга ошентип жасап жүрүп, анан заказдарыбыз көбөйүп кеткенден кийин анан уже дагы жардамчыларды алып, андан кийин уже окуткум келди, эмнегедир ушу көптөр сурап баштады. Бизди окутпайсызбы, үйрөтпөйсүңбү өзүң жасаган нерселерди деп, анан окутуп баштадым. Негизи ошо Карагат Кекстин негизделгенибизге бизге 5 жыл болду толугу менен. Өзүм Атайын нарындан келдим, алыс жерден. Шаарга келип көп ошо кондитер жөнүндө маалыматтарды алдым. Жакшы нерселерди үйрөнүп атабыз. Дагы мындан кийин да үйрөнөбүз. Шартыбыз болсо кийинки жылы да келип, дагы окуганга аракет кылабыз. Очень интересный курс Карагат Кекс. Мне все очень понравилось. Здесь прям отличные рецепты нам преподают, очень вкусные десерты. Надеюсь, у нас получится в дальнейшем хороший кондитер. Негизи бардык жакшылык дагы, жамандык дагы Аллахтан деп баягы билебиз. Анан ушул жеткен кондитердик жумушубузду эми аябай чоң ийгилик деп деле пока билбейбиз, бирок Кудайга шүгүр. Себеп дегенде мен өзүм ошо башкы торт жасап жүргөнгө караганда эми азыр Кудайга шүгүр көпчүлүк билип калды. Буйртмаларыбыз дайыма бар. Ученицаларыбыз көп, 4 миңдей ученицабыз бар. Анан сөзсүз түрдө ушунча адамды окутуп чыгарыш үчүн же күн сайын бир жакшы туруктуу заказдар болуп туруш үчүн аябай көп эмгектениш керек. Анан ошол сага ишеним арткан адамдардын ишеничин актаганга аракет кылыш керек деп ойлойм. Мен мисалы үчүн дайыма дуа кылам. Мен курсума келген кыздардын баары менден ыраазы болуп кетсе экен, Аллахым ушул келген кыздардын баары менден ыраазы боло турган, анан мен алардан ыраазы боло тургандардан болсок экен депчи. Анан бирок Кудайга шүгүр, дайыма эле келген окуучуларыбыз же кардарларыбыздан ошо аябай эле мындайча айтканда бир 95% жакшы отзывдарды алабыз. Үй бүлөлүү айымдар негизи жумуш, бизнес жасаганда же болбосо иш кылганда албетте анын жанында колдогон, ошол идеяларды же ойлорду чогуу ишке ашырганга түрткү болгон бир адам бул биринчи эле жолдошу болуш керек деп ойлойм да. Ошол жолдошунан жакшы колдоо болгондо гана ошол үй бүлөдө жакшы бир ийгиликтер же болбосо ошол жумушта жакшы бир ийгиликтер жаралат деп ойлойм. Мен билбейм кандай жумуш кылбайын, жолдошум кээде торттон такыр түшүнүгү жок болсо деле жөн эле кайтып бересиң да. Бир чоң ийгиликке жетишем, же болбосо бир бактылуу үй бүлө курам, жакшы балдарды тарбиялап өстүрөм деген айымдарга ошол эң биринчи кеңешим ошол биринчи Аллахка гана таяныш керек. Андан кийин ошо жолдошуну урматтап, ата-энесин урматтап, анан ошол адамдар менен кеңешип, жолдошунун
бүт жумуштарды мисалы үчүн жолдошу менен кеңешип кылып, анан бир үй бүлөдө негизи жакшы бала тарбияланыш үчүн же болбосо бир жакшы ийгиликтер жаралыш үчүн бул сөзсүз менин оюм боюнча бул аялы менен күйөөсүнүн ортосундагы мамиле аябай чоң түрткү берет деп ойлойм. Бир жумушту баштагандан кийин ошол жумуштун бир профессионалдуу ээси болуш үчүн кайра кайталаш керек. Көбүрөөк айымдарга кеңешим, көбүрөөк окуш керек. Өнүгүп, үй бүлөнү сактоого, мисалы үчүн баланы тарбиялоого, же бир кесиптин ээси болуп иштөөгө түрткү болсок, анан Аллах Таалам дагы бизге жакшы чоң жолдорду ачып берет деп ойлойм. 5 жылдан бери экөөбүз чогуу баягы ийгиликте дагы, окууда дагы көп бир жетишкендикте чогуу жүрөбүз. Эми Динара жөнүндө айта кетсем, көп нерсе айткым келет да, себеби азыр үй бүлө тууралуу айтпадыбы, абдан жакшы сөздөр сүйлөдү да. Ошо сүйлөп аткан сөзүнө чынында эле бул өзү эле туура келип турат да, үй бүлөсү мененчи. Ата энени сыйлоо, күйөөнү биринчи очередте сыйлоо, анын сөзүн эки кылбоо, балдарды жакшы тарбиялоо дегенге өзү дагы мындай топ келишип, ылайыкташып турат. Жана өзүңөр билип атасыңар, торту кандай жасап атса, ошо жашоосунда дагы бул кооздуктук, үй бүлөсүндө кооздуктукту дайым сактайт да. Анан аял кишинин ийгилиги эмне? Аял кишинин ийгилиги күйөөсү макул болуп, ошого баш ийип, күйөөсүнүн айткандарынан чыкпай, күйөөсү менен дайым кеңешип турса, аял киши көп ийгиликтерди багынып турат да.